Ушул кыргыз эли менен казак эли миңдеген жылдарды карытып ушул оюнду сактап келген. Сиздерге чоң ыраазычылыкты дагы бир аз билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушул оюнду сактап жүргөнүңүзгө чоң рахмат. Ушул оюнду дүйнөлүк аренага чыгарып, бүт мынакей көчмөндөр оюндарында канча миллиарддаган эл ушундай кыргыз эли менен ушу казак элинде ушундай интеллектуалдуу чоң оюну бар экенин көрүп кетишти. Ошол оюндарды дайыма сактап жүргүлө, өркүндөтө бергиле, өрүштө бергиле. Дагы бир жолу баарыңарга ийгилик. Бул оюнда эң мыктылар жеңип чыксын. Ушул эл аралык Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналган оюнубузду ачык деп жарыялайм. Ачыктыруучулар, алыстан келген биздин казак бауырлар, бүгүнкү ушул чоң мелдешке, эки мелдеш биригип өтүп аткан чоң мелдешке баарыңарды кош келиңиздер демекчимин. Азыр эле Алмаз апыч айтып кеткендей, мына бул оюнубузду биз ата бабалардан келаткан оюнду барктап, сактап, мынакей дүйнөлүк деңгээлге чыгарып келатабыз. Ушундай оюндун деңгээлине жетиш үчүн биз кичинекей балдарга, окуучуларга маани бергенбиз. Анан ушу балдардын арасынан Алмаз апыч сизге чоң рахмат айткым келет. Анткени биз акыркы жолу бир 3-4 жыл мурда бир кичинекей мектептин кичинекей залына тыгылышып алып, батпай атканда кой, силерди ушул жака келип өткөрүп тургула деп, мынакей заңгыраган биздин китепканадан орун бергенге сиздин чоң салымыңыз бар. Сизге чоң рахмат. Алмаз апычке бир кол чап коелу. Приехали из Казахстана, сам я лично с Павлодара, но мы, как я, участвую за сборную Казахстана. Приехали в Бишкек, тут соревнования, как сказать, памяти Чингиза Айтматова. Кыргыз Республикасынын эл баатыры Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун жаркын элесине арналган 5-чи эл аралык таймаш Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев жарыялаган тарых жана маданият жылынын алкагында өтүп жатат. Таймашыбызга 200 спортчу катышып отурат. 3 өлкөдөн келди. Бул Кыргызстан, Түркия жана Казакстан. Эми таймаш жеке эсебинде гана өтөт. Мен мыкты деген 9 корголчулар 1-ден 9-чу орунга чейин байгеле орундардын ээлерин тандап чыгабыз. Ошондой эле бул таймаштын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын мыктылар иретин тактап жана быйылкы жылдын эң мыкты деген 9 корголчуларын аныктайбыз. Ошондой эле ушу достук жана республикадагы биздин 9 коргол федерация менен эл аралык федерациянын иштерин бекемдетүү максатында жүрүп жатат. Таймашыбызда эң мыкты деген спортчулар бул эл аралык тараздагы спорт чебери Керимбекова Аида, ошондой эле Казакстандан келген Сапарбекова Салтанат деген мыкты оюнчулар катышып атат. Оюн швейцариялык таризм менен өтөт. Мыктыларды упайдын саны менен аныктайбыз, кимдин упайы көп болсо. Эгер упайлар тең болуп кала турган болсо, анда бизде атайын коэффициенттер бар. Бугольц, анан өсүү коэффициент деген ошол экил коэффициенттер менен аныктап билип беребиз. Эми
ойыныбыз жақында боло турчу чемпионат, Азияның чемпионаттын алдында тандоого дагы кирип калат.